Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз азыр Токтогул шаарынын Арал айылына келип отурабыз. Дал ушул Арал айылында жеке ишкер жайыт талашып аткан учур экен. Мына айылдын тургундары бардыгы мени чакырышты, ушул жерди чагылдырып бериңиз, биздин үнүбүздү жеткирип бериңиз деп. Анда бир чекеден сурайлы, иштин чоо жайын чындыгында жайытты жеке ишкер алып атабы? Bundan башка жайыт жокпу? Мына бир катар суроолорду берели. Мен атым Утман Айтыке, Аралдын тургуну болом. Бул жерде бир жеке ишкер менен талашкан себеби айылдык тургундар. Ушул айылдын тургундардын баардыгын көйгөйбүз. Могул жерде бир жайытыбыз бар, ошол жерден бир ишкер келип өзүнө карамактуу столовой салам деп атат. Ага биз каршы болуп атабыз. Бизде жайыт аз, почти жок эзе. Эми ага берели. Анан ошол ишкер менен токтоп калабызбы? Дагы бир эки ишкер келет, анын жана мен салып алайын деп. Анан ушу катарды полный ошо ишкерлерди көргөндө, бул ишкерлер да ишкерлер мындай себептүү, себепсин билип турган бизге кайрылыш керек эле да. Бирөө саткан экен, ал ишкерибиз да бизге тегирмен куруп беребиз деп алган мындан бир 20 жыл мурун. Ал өзүнүн да ишин аткарган жак, эми ал сатып атат бир ишкерге. Бул ишкер менен талаш, ошого жол керек. Жолду да алабыз дейт, жол жок ал жака бара турган. Айыкты да эметиш керек, түртүш керек. Анан канча жерибиз тарыйт дагы ага чейин. Ага да ишкерге да жол керек да, жөн эле киши келип тамактайбы. Ошонун канча жери кетет, канча жерди кооло ээлейт ошо столовой. Ошон үчүн бизге жалаң ошо отказбыз. Да бүгүнкү күндө канча ушул жерде адам ок аткылат? Мына айылдын тургундары канча пайызы? Бүттү мына. Өзүңүздөр эле көрүп туруңуздар. Азыр 10 ярым жай менен иштей жетишпеси жок. Жолу бүт жайлоого айтабыз. Анткени бизде жер тар, жайыт жери тар. Эчтеке муктаж эмеспиз. Только ана жайытка муктажбыз. Наркы өйүздү көрүңүздөр мисалы. Бүт элдин кышкы малына той камдаган жер. Сиздер ойлогула, үлүш алар. Суунун беркеле өйүзүнөн 50 метр гана сууга чейинки жерлер. Башынан этене чейин эле ошол. Башынан да алып койгон ишкерлер, этенен да алып койгон. Мындай ченеп, берип ченеп мындай эме кылбайсыздар. Биз чоңторго мен бир сураныш акимдерге. Келип көрүңүздөр өзүңүздөр да көзүңүздөр менен. Анан ушинтип жерде толуп кетпейби? Ана эмне кылат бизге жайыт? Анда ар күнү жетелеп келип мал багабызбы? Шаарга көтүп кетиш керек. Бияка айылга да киши керек да. Ошон үчүн сиздерден сураныш биз отказ. Мен өзүм оюм ошо отказ. Биз азыр могул жерде аябай мен мисалы аябай таң калам да. И эл да таң калып турат. Себеп жалгыз ишкер келип тыныч жаткан элдин жайын талаш. Биздин ошо ар кандай эле жер ушул. Бул жердин түпкүр теги негизи түпкүр теги мыйзам экен да. Себеп бул жакта тегирменге деп алынган жерлер экен да башында. Анан эми азыр келип жердин багытын өзгөртүп, имарат салабыз деп элдин каршылыгына карабай, аким, мэр баардыгы муну колдоп турушат да. И эл бул жерде каршы турат баардыгы 100%. Бул макул 90%. Все равно көп да. Каршы турат, ошого карабастан келип коркутуп, үркүтүүлөр, айыл башыга басым кылышып, бияқта балдарга да басым кылып, чалып барган жактанчы. Эми эмне кереги бар мунун? Жөн эле башка жака салып берсин, кенен жерлер толтура. Биздин ушул эле жерибиз калды, башка жерлерди алып бүттү, баарын алып бүттү. Эми болду де, чеги болот да. Буга чейинки мэр, буга чейинки акимдерин сатып бүтүргөн уже бизге тоет. Мындан кийинкилерге жол бербейбиз биз вообще-чы. Биз мамлекеттен акча сураган жокпуз. Же иш таап бер деген жокпуз. Өзүбүз багып атабыз ушул эме менен, мал менен. Бизде бүт Токтогул району мал чарма менен да. Жерибиз жок. Болгон эле ошо жайыт жерлер. Жайыт жер жылга барып таарып келип атат булардын дагычы. Элдин саны көбөйүп атат. Ан сайын келип да арга жерди жууп алып кетип атышат да. Азыр да бая малдар аз жайында, күн ысык. А күзүндө жазында такыр батпай калат бул жаккачы, такыр батпай калат. Наркылы бая түшүнбөгөн адамдар айтып берет да. Тиги акимби, мэрби креслосуна отуруп алып түшүнбөйт. Айылдын тагында тоо бар да ошол жака барып кайтарып берсе болот деп. Жок, ал жака азыр мал бакканга мүмкүн эмес. Себеп күн ысык. Күн ысыкта малдар ушундай талдын түйүндө моундай суу жээкте салкында оттошот. Угуп атабыз. Акча берип, айылда да балдарды да ушинтип сатып алып, чоң адамдар келип, ортого түшүп, аксакалдардын, жаштардын оозун базып, биздин айыл башында аябай жакшы дейт айылчы мырза.
ошону кылып аткан жумушун баардыгын токтотуп башка айыл башчы койгонго аракет кылып атышат да буларчы. Бизге азыр эми айыл башчы боюнча айтсам, айыл чакедей айыл башчы бизге керек да. Эми өнүгүп келип атканда айыл кайра аны буттан чабып мына алган турат. Эми биз кичине болсо да өнүгүшүбүз керек да эми айыл. И так бизде эчтеке жок. Вообще эч нерсе жок айылдачы. Болгон бир фап бар. Спорт тармагы өлгөн, садик жок, эч нерсе жок. Көчөлөр эми оңолуп, эми жакшы болуп келип атат да. Сизге төмөндөөчө бир суроо бергим келип атат да. Бул жерде азыр жергиликтүү ишкер келиптир. Могу Арал айылынын чекесинде сиздин өзүңүзгө бардыгы маалым болуш керек. Бир жайыт жер бар экен да. Ошол жайыт жер боюнча айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө ошол жайыт жер Арал элине канчалык деңгээлде керек? Ошол жерге бүгүнкү күндө кандай иш жүргүзүп атасыз айыл башчы катары? Мен бул айылга айыл башчы болгоныма 3 айдын жүзү болду да. Анан ушу келгенде ушул жер чыр болуп атты, мен келгенде. Чыр болуп, ушул тараптан жол ачып киришип, анча-мынча жайыт жерлерин талкалап аткан экен. Анан мыйзам чегинде штрафтары салынып, экологиядан келип штрафтары салынды. Анан кийин ага деле болбой дагы баштаган экен. Анан юрист менен келдик, Токтогул район шаарынын медери менен келдик. Ал менен да болушунча бар документтерин тактап, мүчүлүктөр бар экен документинде. Анан юрист дагы өзү айыл элине голосовой жөнөткөн. Ушундай элдин макулдугу менен чечилет. Демек бүгүнкү күндө токтоп калды ал. Бүгүнкү күндө токтоп турат. Негизи ушул жайыт канчалык деңгээлде ушу айылга керек экен? Жайыт эми өзүңөр билип атасыңар, жылдан жылга население көбөйүп атат да. Анан айыл жер кезинде мал менен жашайт экен эл. Анан бул жакта негизи жайы менен эл кез жүзүн ушул жака кайтарат. Андан башка жайыт жок бул жактачы. Жайыт жок. Беки аябай зарыл да. Бул тил жактан дагы жээктин баарын тозулуп кетет көрүп атасыздар. Тиякта да жээктер тозулуп атат. Мына бул жагы да тозулган. Баардыгы эле жээктер тозулуп кеткен. Эми өзү негизи чоң тышкандын жээгинде өзүнүн мест таза болуш керек да, охраняемийчи. Аны сактабай атабыз да акыркы күндөрчү. Бүт кетип атат. Секин эле туризмди өнүктүрүү жана башка деп ушинтип кетип калып атат. Анан эл мал менен жашагандан кийин малды каяка алып жаят. Анан ушундай жерлерибизди калтырып койсок деп. Анан мен эми эл менен бийликтин ортосунда көпүрөмүн да, айыл башчынын иши ошондой. Анан баягы элдин сөзүн сүйлөп, элдин үнүн жеткизе турган мен. Анан анча-мынча тоскоолдуктар болсо дагы ошого карабастан мына ушу элдин көйгөйү менен жүрөбүз да. Анткени эртеңки күнү ушул эл менен биз жашайбыз, биз калабыз дегенде анча-мынчаларын ушундай билдирүү бердим да. Биздин бер Арал айылынын жайыт болот бер. Өзү агаз эле жер. Бекеге кафе салам деп биз ага каршыбыз кыскасы. Бизге кафенин кереги жок беке. Бияка жол салам деп атыптыр, буларга стайга кылам деп атыптыр. Анда жер калбай атат да. Жай менен уйлар, эмелер жайыт жер. Анан бу жерге кафе салса жайыт жер калбай алат экен. Төшкө айдасаң төштө эчтеке жок, төшкө чыгып алат. Уйлар таш эле жебез, андан башка жер жок. Кыскасы биз каршыбыз Арал айылы полный. Ал жеке ишкерлерге ал жол берилбейт аяк. Себеби бу Аралдын кезүү малы жайылат. Ал элдики. Аяка трактор да кирбейт, эч ким эчтеке кыла албайт. Эч ким жерди бузушка эч кимдин акылы жок. Элдики ушул. Демек бекем турасыздар. Бекем турабыз, берилбейт ал. Андан башка бир альтернатива жайыт жокпу сиздерде? Жок жайыт. Андан эле эчтеке жок Аралда, альтернатива. Кайгана жаят. Мына баары болду, мына туткантын баары стала болуп кетти. Кайгана барат биздер. Бул бош сектор ызыкка токтой уй өлүп кетпейби? Болгону шеге эл окат кылат шектен. Сиз мына айылдын эң улуу аксакалдарына кирип калат экенсиз. Канча жылдан бери ушул жайытты колдоносуздар? Көп жыл болду илгертен бери да. Илгертен бери Аралдын элиники да. Демек бергенге мүмкүн эмес. Бергенге мүмкүн эмес. Эгерде ошентип өкүм зордукка салып ала турган болсо? Ала турган болсо анда беребиз, садырга барып карабыз да. Жазып, көтөрүп алып. Биз окат кылабызбы же көчөбүзбү? Анда бизге жер алып бер түйдөн. Аралдын элине. Биз көчөлө ошояка деп. Анызда суусу жок отурсак деңиз? Жок, анызда суу жок отурабыз азыр. Ушул Кечирип коесуздар. Элди Акимдер жана мэрлер. Сиздерден суранычы.
жалаң эле 60 сотук менен бул төбөдөн келип отурбайт бул жерге. Муну карап турган төш жакты бүт машина жол болгондон келет. Ал жактан да канча 200 метрден ашык жерди түрктүрүп анан эме Салакайлана келет. Ошонун жанында катар да 4 жер бар. Аны да 4 ишкерди алып келесиңерби? Анан кайсы жайытыбыз калат биздин? Эл бага бирдеке жесерин менен карап отура бересизби? Бизге өзү жайыт деле тынч коюп коелу, биз өзүбүз менен өзүбүз жашап тура алабыз. Бизге ишкерлерге кыйын болсоңор бүркүт бербейсиңерби жанда? Такыр жерлер турат. Ошондой жерлерди эмне бербейсиңер? Андай эле кыйын болсо. Биздин айылда десат жок. Десат салып берсин. Кана ошо ишкерге берчи биринчи. Десат салып берсин, анан биз да ойлонуштуралы. Бүркүткө бере турган болсоңор биз кошумча туруп ошого жардам берели. Андай эле болсо. Давай жашына калтырып бергиле бере турган жерлерди. Мына Медерден кафе, тиги деген кафелерин бүт туруп эмес бергенсиздер убагында. Сатып бүт кетти акимдер. Алды тияна да кетип калышты. Эми жаңы келип атасыңар да берип атасыңар. Ойлонуштуруп бергиле. Сен эртең күнүнө кетесиңер. Өмүр бою бийикке бизге аким болбойсуңар. Биздин бала чакабыз бар. Ага тууганыбыз бар. Ошолорго керек. Биз эмне үчүн ошо какшап атабыз? Мына энелер бар. Бой энелер бар. Бай турмушунан келген энелер бар. Эптеп уйсап, кайта эптеп сатып атабыз. Ошондой болуп биздин малдын сүтүн алып таласка кетип атат ошол ишкер молодец экен. Ошондой ишкер болсо бизге керек. Анан келип алып биздин 4 мал бага турган жерди талашып. Төштү да түрттүрүш керек эртең. Айыкта канча деген мал оттой турган жерибиз таштак болуп калат. Ал жөн эле келеби? Айкада станга курулуш керек. Дагы жер керек. Ага да сатасыңар. Ошентип жерибиз калбай калат. Анын катарында да 4 кичинин жери бар. Билинбеген, мурун алган. Алар да сатат акырындык менен. Анан ошо катары бүт эле эмне болот? 100 метрден кем эмес кафе салыш керек негизи. Статья боюнча. Ачышкан эме кокусу кетип калса, ошо чыккан ичи бүт чыпырлат. Эмеси жок эле берип атасыңар бере турган нерселерди. Ылдый жакта балык баккан эме чарбабыз бар болчу. Ал дагы 350 1,5 гектар жерди алып ал да бербей атат. Андай чукушуп кыйын иштей турган болсоңор ушул жерге келиңиздер. Биз айта турганда айтып беребиз силерге. Билбесеңер билгизебиз. Отуралы күрөң кылмай бересиңер. Көйгөй толтура айын көйгөй. Ошо көйгөй чечип бербейсиздер биринчи ошо жерде. Азыр жаңы бар. Бекте өзүр алакандай жерибиз бар. Жайкын шек салгын. Шекти менен колдонобуз да башка. Башка жерибиз жок. Бизде айылда өзү кыйраткан деле жер жок. Могул жерде турганда айылдагылар ар бирибизде 20 сотук, 15 сотуктан үлүш жерибиз бар. Ошо менен кышкыга дайындайбыз чөп. Ал деле жетпейт, сатып алабыз калганынчы. Анан жайында жок дегенде эмнерди? Жаста эрте жаста малыбыз чөп жетпей алганда ошекке чыгарып кайтарып тоого чейин. Кайра күзүндө эртерээк келгенде ошектен кышка чейин жамбагабыз. Кыйраткан үлүш жерибиз деле жок. 15-20 сотуктан ар бир кишинин эле 15-20 сотуктан эле жери бар. Могу айланадагы жерлердин баардыгы бизге караштуу эмес. Бул жагы жаңы жолго караштуу. Бул жагына такыр багып мүмкүн эмес. Бул жерлер болсо поля, үлүш жерлер. Анан биз бул жерди дагы аяп колдонобуз. Күзгүгө да ошто той өткөзүн деп. Болбосо уйдун элдин баары уйун ушунча жер кармамак. Ушун жерден кармап сүтүн саап ичеле жыргап жашай бермек. Кой деп ушуну бар малдын жарымын тияка кое берип саан уйларды. Жарымына көрүп атасыздар. Бир 15-20 уй жүрөт. Ушинтип окуп калабыз да, койгула тийбегиле бул жаккачы вообще. Урматтуу аким мэр, бизде даже айылда эмес, тоого мал айдап чыкканга жайыт калбай калды. Чыккандын ичинин баардыгын кафе кылдыңыздар. Сайдын оозун ар ким тозуп алды менчиктештирип. Эми келип ушу биздин аралдын жери калдыбы чакан жер. Бизде айылда жалгыз бой энелер бар, жакыр үй бүлөлөр бар. Ошолор эмнерде бир уй багып жайы менен сүт сатып окат кылат. Ал жерди дагы бир ишкер келип дагы бизден талашып, бул жерди жапкандан кийин биз эртең мал дагы кайтара албайбыз, эчтеке кыла албайбыз. Биздин үйүбүзгө чөп оруп алып барып бересиңер. Же эмне кыласыңар? Уйду кайсы жака жетелеп барып багабыз? Арыктын жээгине жетелейбиз. Азыр арыктын жээгинде деле чөп жок, көрүнгөн жагын тазалап. Эми ушул кичинекей жерди 40-60 сотук жерди талашып, азыр бул жерди жапкандан кийин бизге жайыт жок. Аралдын элин ушул убакка чейин кыйналып келген, мындан наркысын жол бербейбиз буга.